тәртип, билим жана эмгек. Мугалимдер улам айтып жүргөн ушул 3 принциптин аркасында 70 жылдык тарыхы бар бул мектеп-интернаттан далай мыкты инсандар чыккан. Бирок биздин окуя алар тууралуу эмес. Биздин окуя бул принциптердин бирин да кармын албаган бир класс жөнүндө. Siz Алиханга чалып жатасыз. Үн белгисинен кийин билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Түт. Алдабач, кайдасың? Келатам. Сен дагы уктап жатасың го? Сен эмне, бөлмөгө барып алгансыңбы? Ооба, келип жайгашып алдым. Сен да тезирээк келбесең, төмөнкү орунда жатып каласың. Макул. Бара жатам. Жан досуңдун ордун эч кимге берип койбо. Жарайбы? Алих, мен убада бере албайм. Бирок өзүң келгениң жакшы болмок. Бир саатта барам, бир айласын таап. Жарайт. Балам, турдуңбу? Атаң да мен да жетишпей калдык. Өзүң эле буюмдарыңды жыйнап бара бересиң да, макулбу жаным? Бир нерсе керек болуп калса айтып кой. Менин атым Алихан. Эртеңден баштап 11 класстын окуучусу болом. Мени мындай жыйналып жатканымды көрүп, сабакты сагынып калыптыр деп ойлобоңуздар. Мени шашканымдын себеби башка. Мен мектеп-интернатта окуйм. Ошондуктан алдыдагы 8 айым үйдөгүлөрдүн көзөмөлүнөн алыс жерде өтөт. Менин бир гана максатым бар. Мектепти акыркы жылымды унутулуус кылып өткөрүү. Алихан! Кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы? Боюң өсүп кеткен го? Баарыңар келип жайгашып алдыңарбы? Келсең өзүң көрөсүң. Азыр. Марден келе жатат. Ой, Марлен, ушундайыңарды койсоңорчу, баргылачы өз бөлмөңөргө. Туй, аманат, эми ал сенин бөлмөңдө жашайт да, сенин бөлмөңгө келет да. Ыйлабачы, ыйлак. Бул аманат. Кичинесинен чоң ата, чоң энесинин колунда чоңойгон. Мен өзү өтө жакшы. Кичинесинен бери угуп жүргөн элдин баласы деген сөз дал ушул жигит жөнүндө айтылгандай сезилет. Өзү эч кимге таарынбайт, таарынса да бат эле кечирип коет. Тур, ошол жакшы сапатын болсо, баары пайдаланып кетишет. Алло. Алло. Ата. Сүйлөш. Эй, сүйлөш. Кетчар. Туй, Марлен, эмнеге биздин бөлмө? Эмнеге дайыма эле биздин бөлмөгө жабышып жүрөсүңөр? Баары чачыла турган болсо, жыйнабай эле койбойсуңбу, Марлен? Мектептеги эң тентек эки баланын бири ушул. Ал эми экинчиси ким десеңер, ал Султан. Өң келбеттери окшобогону менен экөө эгиздей. Мектептен босогусун аттаган күндөн бери экөөнүн жолу бир болуп келет. Бир класста эки тентек болгон үчүнбү айтоор башыбыз балейден чыкпай жүрөт. Даярсыңарбы?
Ersinarbe. Muğalim klaska açılanıp Киймеңер. kirse, demek ökö dagı bir baleni başlap koyuptur degen söz. Ar bir çeyrek sayın ejeyler çoğuluşup görüp, ekönü mektepten çıkarılının jolun istešet. Бирок канчалык тентек болушпасын, шаардык мелдештерде мектептин намысын коргоп жүргөн Марлем болсо, Султандын атасы мектептин демөөрчүсү десек болот. Атыгүл мына, бул телевизорду да ошол киши белек кылган. Султан, эмне кылган жатасың? Камыр жуургантам. Саламатсыз беже, кандайсыз? Алихан, ай сен мектеп бітіріп кеткен жоқ па едің? Жок, быйыл 11 классыбызда. Бизден дагы бир жыл кыла албайсыз. Ай, котылып нем бар. Жигиттер, жаңы эле жыйнап бүттүм, койгулачы. Азыр бул жердин быт чытын чыгарасыңар. Ыйлай бербечи, өзүбүз эле жыйнап коебуз. Эшик жап. Билем го мен силерди кантип жыйнаганыңарды. Эй, Султан. Сен биринчи бол, өзүң чачып төгүп жүрбө. Мен чачып келатканда, сен өзүң чачып жибересиң го? Болду, акмак эмесмин билем. Бека, видеого тартып койчу. Мен анда камерамды таап келейин. Ал эми бул жигит Бекзат. Класстагы эң начар окуган бала. Себеби ал тамга таан ийелектеле бокс менен машыга баштаган. Атасы бокстан дүйнө чемпионун чыгарам деп, эки уулун тең кичинесине спортко берген. Бирок уулу түрмөгө түшүп калгандан кийин атасы Бекзатты бокстан чыгарып, ушул интернатка жиберген. Айтмакчы, ал байкесинин жаңы телефондорунун баарын тыншоодо болот деген сөзүнө ишенет. Негизи ар кандай кызык нерселерге ишене берет. Балким буга башына тийген соккулар таасир эткендир. Сен дагы эле ушул менен жүрөсүң. Меникине тартып берчи. Болчу. Мунан кач. Болбосо сага чачам. Туй. Кеттик. Ассаламу алейкум. Мынау кайдан кирип алып? Бүт пландын баарын бузду го. Болду, жыйнаңдар. Жайында эмне кылдың, Алихан? Мен жайымды компьютер менен керебеттин ортосунда өткөрдүм. Анда санда сыртка чыгып каласың, болду. Абай жолун окубадың эмне? Жок. Жайында окусун дебеди беле бизге. Өзүбүздүн эле абай жолу да Мухтар Әуезов жазган. Ой, мен сенин менен кантип сүйлөшөм эми? Айланайындар, койгулачы. Дагы 9 ай окуйсуңар. Жайында адам эс алыш керек. Алихан, кандайсың? Эй, сен да келип калдыңбы? Оо, жакшы. Кайдан чыктың? Мен бөлмөдө болчумун. Төшөк жакшы экен. Отурбачы. Ага да отурба. Отура берсеңчи. Тамаша го. Сен да катуу тамашалайт экенсиң, Силер 3 ай үйүңөрдө отура берсеңер, зерикпейсиңерби? Сенчи эмне кылдың? Менби? Мен 3 ай айылда болдум. Ал жакта компьютер тургай, интернет да жок. Интернетти кочсоң, ээде эле туруп калат. Баса, бирөө агенттен жазып атыптыр. Өтө күлкүлүү экен. Силер жакшы эле эс алып келипсиңер. Мен болсо жай бою иштедим. Койчу. Кандай иш иштедиң? Анчалык ой дей турган иш эмес, машина жуудум. Ал деле иш да. Мына жигит болгон ушул. Силер болсо дагы эле суу чачып ойноп жүрөсүңөр. Суу чачып ойноп. Бул өзүнчө чоң киши болуп калган, карасаң. Эмне болуп туруп ала бойдон жүрсөк? Быйыл мектепти бүтүрөбүз, болду. Андан кош болуп алалык чак дейбиз. Эй, сен такыр коштошпойсуң, ай. Эй деп, чоң энесин ким чакырган? Койгулачы жигиттер. Бекзаттай боло албайсыңарбы? Өзү иштеп акча таап жүрөт. Мен да иштейин деген, бирок ата энем уруксаат берген жок. Анын ордуна берген акчаларын чогултуп, бизнес ачайын деп атам. Койчу, кандай бизнес? Азыр көрсөтөм. Бека, сен тапкан акчаңа эмне кылдың? Тапкан акчаңа телефон алсаң болмок экен. Телефонун алайын десем, жарымын атама бердим. Алган жарымына кийим алдым.
Tadam! Мына жигиттер оригиналбы? Жок албетте. Оригиналдан пайда жок го сатканга. Бул Кытайдын көчүрмөсү. Бирок айырмасы жок. Койчу, ошондой да болот. Кана берсең көрөйүн. Эй, бербе. Ачын элек да. Эмне болду сага? Ыйлап ичидей болду. Көрүп берели кана. Жебесең болду го. Бәрін көрші. Ой, мунун чоң киши болуп алып кылганын карагылачы. Анан бизди дагы бала дейт. Жигиттер, Алихандын ушундай өзүнүн өзгөчө салты бар. Интернетке келе жатканда бир жолу, кетерде бир жолу ушинтет. Билебиз да, бир класста окуйбуз го. Эми жөн эле айтып койдум да. Акбарат. Эй, бул ийгилик алып келет. Койчай. Мунун ийгилик алып келген бир да жолу көргөн эмесмин. 3 жылда 6 жолу тарбиячы алмашты го досум. Алихан, чын эле муну учурбай эле койсоң болмок. Эжекелер улам алмашкандан тажап бүттүк. Жаңы эже, жаңы тартип. Негизи ага ушактын эч кандай тиешеси жок. Мен силерге айтайын. Бул Багдад эженин каргышы. Ал биши бизге жарым жыл тарбиячы болуп жүргөндө кан басымы көтөрүлүп, жүдөп, арыктап, акыры ооруканадан бир чыкты. Сен айтып жаткан нерселер башка оорунун белгилери го. Негизи андай оору да бар. Султан менен Марлен деген оору. Багдад эже эле эмес, Гали эже, Умайр эже, Бакт эже дагы биздин тарпсиздигибизге чыдабай кетип калышты го. Эмнеси болсо да ушул окуу жылын аман эсен, уруш талашсыз, мушташы жок бүтүрөлчү. Андан кийин жаңы тарбиячыбыз да жакшы адам болуп чыкса экен. Ошондой эле болсунчу. Уруш уккандан чарчап бүттүм. Жигиттер, бизди чынында эле бирөө каргап койгон жокпу? Жансая эч кимге урушпай эле жүрүп декретке чыгып кетпеди беле? Негизи ошол эже кайра келсе жакшы болмок. Эй, Кенже келатат. Кир. Бекзат, видеого тартып тур. Эй, эмне болуп атат? Тур. Даярсыңбы? Биринчи мен, анан сен. Ооба. Кана. Саламатсыңар балдар. Бул 11-А класспы? Мен силердин жаңы тарбиячыңар болом. Эже, кечириңизчи. Биз классташыбыз келди деп ойлоп алыптырбыз. Эч нерсе эмес. Өзүм да үн чыгарып кетишим керек эле. Кечириңиз. 404 бөлмөдө. Саат 3'te күтөм. Келгиле. Ушагыңдын таасири бат эле тийиптир, сөз жок. Ушактан көргөч, адам дегенде адегенде көрөт, анан чачат да. Бирок жакшы окшойт, Биз бир аз шашып кетпедикпи? Таарынбагылачы деп койбойсуңарбы? Тиги жакта бележенин үстү Албетте, бул жака келгенде баары эле биздей сүйүнө бербейт. Айрыкча тиги жигиттей болуп 8-класска жаңы өткөндөр. 3 жыл мурун биз да ушундай болчубуз. 1-2 жумадан кийин үйдү сагынганыбызды унутуп калдык. Азыр болсо, чынын айтсам, үйгө баргыбыз деле келбей калды. Эргалым, тиги сага аябай окшош экен, Эмнеге мага окшош? Кенже окшош десеңерчи. Сен Кенжеден да өтүп кеттиң го. 10-класста көзүң кызарып жүрчү элең го. Ал аллергиядан. Кандай сага, 6 бал го дейм. Алдабачы, 7-8 бал эмеспи? Сен айылда эс алып келем деп табитиңди түшүрүп алыпсың го. Жарайт, кайсынысын айтып атасың? Аркы жагында турганбы, же берки жагында турганыбы? Биздин мектепте окуу 8-класстан башталгандыктан шаардагы башка мектептердегидей кыжылдаган окуучу жок. Баары бири-биринин атын жатка билбесе да,
ким жан келгенин дароо билишет. Кадимки кичинекей айылдай эле атүгүл улууларды сыйлоо да айылдагыдай. Мисалы бизде 11 класстын окуучулары ашканага кезексиз киришет. Муну интернетте жашагандар жакшы билишет. Моулар 8-класстарбы? Билбейм. Бирөөнү да тааныбайм. 10 класстар менен 9 класстар эмне келелекпи? Өтүп кете беребизби? Кандайча өтүп кете беребиз? Күтө туралы. Күтүп турсак эч нерсе болбойт да, туурабы? Эгер сага эч нерсе болбосо, тура бер. 3 жыл өткөздүк го, 11лер. Болду эми биздин убакыт келди. Марлен ушул үчүн эле келгендей окшойт, мектепке. Эң чоң арманы го. Эгер өзүңөргө жакшы болсо, ушинтип эле аңырайып карап тура бергиле. Артка эле тартып турасыңар. Булар бүгүн эле келишти да. А сен болсо 3 жыл күттүң. Олар кайдан билишсин? Андан көрө кыздар бизде ушундай сонун салт бар деп айтсаңчы. Алихан, өзүң айтып көрчү. Кыздардан кезек сураган уят го. Анан да Марлен, өзүң барсаңчы. Марлен, сенде уят жок го. Сенде уят жок болчу го. Койгулачы. Эми 8дердин алдында ушинтип турабызбы? Эмне болду? Дирилдеп калдың. Эми жарайт. Жигиттер, азыр биз сүрдүү болуп өтүп кетсек, алар өздөрү эле жол беришет. Койчу. Эсиңердеби? Биз 8-класста окуп жүргөндө 11-класстар өтүп бара жатса коркуп тура берчүбүз го. Бул деле ошондой да. Ооба. Жүр чогуу өтөлү. Кеттик. Кыздар, кана эмне бар экен? Кайда баратасыңар? Кезекке тургулачы. Биз көптөн бери бекер туруп турбузбу? Кыздар, мен 11мин. Ким болсоң да артка тур, кезекти көрүп эле турбайсыңбы? Кыздар, силер бир нерсени түшүнбөй атасыңар. Баарын түшүнүп турабыз, кезекке тур. Акылдуусуңарчы. Айтпа. Үндөө эле өтүп кетейин дедим. Тилиңди жутуп алдың го. Жутуп өткөрөйүн деп атышкан алар. Дагы бир нерсе айтсам, бетимди тытып салчудай болуп турушат. Өзүң көргөн жоксуң. Айтпадым беле сага, күтө туралы деп. Сен такыр эле сүйлөп эле койчу, жарайбы? Бүтпөй эле кетип калдың го. Мындай кылалы. Бүгүндөн баштап Султанды Бекежан деп атайлы. Жакшы. Аманат. Экөөбүз бөлмөбүздү алмаштырбайлыбы? Неге? Аллергиям бар саткындарга. Эртең топтобой түш көрөм. Жеп салчы, жечи. Саламатсызбы? Уул Жалгас деген киши сизби? Ооба, мен. Мынакей кийимиңиз. Рахмат сизге. Аманат. Тиги дагы эле таарынып жүрөбү? Ошондой окшойт. Тиги эмес. Атыбыз бар, жарайбы? Эмне болду ошончо? Болбогон нерсеге таарынып. Бул болбогон нерсе эмес. Сыртта балдар жабыла кетсе, сен мени таштап кетчү дейсиң го, чиркин, я. Эки башка нерсени салыштырып койдуң го? Салыштырам. Сага кулакчынды берсем, таарынчыңды коесуңбу? Кайсынысын бересиң? Өзүмдүкү? Бирок 1-2 күнгө. Бир эки күнгө берсең болбойт. Берсең биротоло бер. Алданып алыпсың. Анда таарынып жүрө бер. Бекежан десе чын эле Бекежан экенсиң. Карагылаш жигиттер, кимдер келе жаткан? Бул үчөө 3 жылдан бери биздин башкы атаандашыбыз болуп келген А класснын балдары. Ортосунда Жамбыл, ал эми 2 капталында анын ишенимдүү жан жоокөрлөрү Эрсин менен Сырым турат. Ушулар эле жетпей атты эле.
Кандайсыңар жигиттер? Эс алууңар кандай өттү? Ушул учурга чейин баары жакшы эле болуп аткан. Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Эмне өтпөй турасыңар? Кезекти күтөлү деп чечтик. Анда биз өтө берели, кыздар. Силер 8 класска жаңы келдиңерби? Ооба. Мен атым Жамбыл. 11 А класста окуйм. Эгер мектепте бир кыйынчылык жаралса, каалаган убакта кайрылгыла. Жардамымды аябайм. Макулбу? Биз мектептин иши менен жүргөн элек. Өтүп кете берсек. Ооба, болот. Булардын эч кандай шашылыш иши деле жок. Жөн эле бизден алдыда болгонду жакшы көрүшөт. Алардын бүт артыкчылыгы мугалимдерге жакшы жагынан көрүнгөндү билишет. Бир жет чыгып кетти го, Кетип бара жатып абаны бузуп кетиштиби? Эй, сен ашыра бербечи. Тиги элдин балдарын карачы. Силерге сөзүм жок, жигиттер. Эй, эмнеңер бар? Жапжакшы эле сүйлөшүп жатканбыз го. Адам бир жайда өзгөрүп кетпейт, эркалым. 3-4 күн күтөлү. Өзгөрсө өзгөргөнү болор. Жигиттер, кечинде эмне кылабыз? Буюмдарыбызды иретте уктайм. Уйку режимимди бузуп албашым керек. Сен интернетке эмес санаторийге келип алган жоксуңбу? Ушуктан билесиңби? Жакшы уктаган адамдын мээси жакшы дейт. Ким айттыр муну? Окумуштуулар. Окумуштуулар. Ошо окумуштууларыңа беканы бир көрсөтүп койсок болмок. Канча уктаса дагы натыйжа жок. Марлен, эмне деп атасың? Эмне деп атасың? Жок, эч нерсе. Биздин жигиттер келишиптир. Кандайсыңар? Оюңар өсүп жигит болуп калыпсыңарбы кадимкидей? Дагы да мактагылачы гана. Кандайсыңар? Кенже кайда келелик беле? Уккан жоксуңбу? Туусуңдан койчу, чын эле сурап атам го. Кенже бөлмөдө. Тамак жебейм дейт. Аманаттай токтоо боло албайсыңбы? Айтмакчы, жаңы тарбиячыбызды көрдүңөрбү? Көрдүк. Ал киши менен жакындан да таанышып калдык. Жакшы эле окшойт, Ооба, аябай жакшы экен. Абдан сабырдуу экен. Абдан. Сиздер дагы бир нерсени чыгарып койгон жоксуңарбы? Жок, анчалык айта турганда эч нерсе кылган жокпуз. Жөн гана таанышканыбызды жууп койдук десек болот. Эмнени табышмак кылып атасыңар, айта берчү. Көрсөтө берем. Көрсөтөм. Көрсүн. Көрсөтчү. Карагыла. Көрсөтпө. Көрсүн. Карагыла. Силердин эсиңер жайында эмес. Балдар эмне болду? Кенже келди ойлогонбуз да. Келелекте эле баарын бузуп жүрөсүңөрбү? Коркпогулачы. Тескерисинче ушинтип таанышканыбыз жакшы болду. Башы катуу болсо аягы таттуу болот. Улжалгас эже. Ушул жерде белеңиз. Саламатсызбы? Отура бериңиз. Саламатсызбы? Окуучуларды күтүп отургам. Кандай? Балдардын баары менен таанышып үлгүрдүңүзбү? Таанышып чыктык. Окуучулар кандай экен? Жакшы. Жакшы. Биздин окуучулар абдан тамашакөй, таланттуу, акылдуу балдар. Эми бир аз тепегирээк дебесең. Кыскасы, чынын моюнга алыш керек. Бир аз эмес. Тартип жагынан кыйыныраак. Ошондуктан ошол окуучулар менен тил табышып кетет деп сизге чоң ишеним артып отурабыз. Тажрыйбалуу, кесипкөй адиссиз дегендей. Буйруса. Ооба. Туура ыкманы колдонсок, тарбияга көнбөгөн бала болобу. Баары жакшы болот, баары жайына келет. Буга чейин да ушундай балдар менен иштеп жүргөм. Абдан сонун. Оозуңуз камай. Эми ушул окуу жылын жакшы бүтүрүп алсак болду. Бир аз чыдап койсок жетиштүү, Баары жакшы болот. Кабатыр болбоңуз. Тиги ыкмаларыңызды болушунча колдонуп коюңузчу макул. Эгер кандайдыр бир суроо жаралса, мен кабинетте болом. Кирип келиңиз. Жакшыбы? Жакшы. Бул жериңизде бир нерсе тургандайбы? Жөн эле эч нерсе эмес. Рахмат сизге. Азыр өзүм. Жакшы. Ийгилик. Мен сизге тоскоол болбойм. Жакшы. Саламатта калыңыз.
Султан, жанагы эженин видеосун мага жиберчи. Керек болот, TikTokко жүктөйм. Болбосо көрүүчүлөрүм түшүп барат. Сен мен жооп кетсин ара. Жакшы материал да эми, андай видеолор TikTokто жакшы өтөт. Койгулачы. Эртең бүт элдин алдында туруп алып, катамды кечиргиле деп калбайлы. Туй, анда мага бир идея айтып бергилечи, эмне тартсам болот? Динара, тиги мааниси жок бийлериң эч кимге кызык болбой калдыбы? Бекзат, Чын эле дем кыздар. Бекзат, антип айтууга болбойт. Сага маанисиз көрүнсө, бул башка кейип, башка адамдарга кызык болушу мүмкүн. Анда эмнеге анын көрүүлөрү түшүп атат? Болду Бека. Нокаут болуп калды электе токтотсоңчу. Бир жардам сурасаң ушул да. Ар ким ар жакка тартып кетет. А класстын балдарында ынтымактуу боло албайсыңарбы? Жок, негизи жигиттер Никош туура айтат. Жигиттигибизди көрсөтүп, жардам берип коелу. Болду, кереги жок. Өзүм тартып алам, өзүм эле табам. Баракелде. Аружан, тиги котлетти жебейсиңби? Берчи, мен жеп салайынчы. Мә. Тойо жеп ал. Тамагың тартып болсун. Рахмат. Кыздар кайда кетип калдыңар? Булар ашкананын мыйзамын унутуп калыштыбы? Балдар, менин атым Улжалгас. Мен силердин тарбиячыңар болом. Силер жөнүндө көп угуп, көп нерсени билип атам. Атүгүл айрымдарыңар менен күтүлбөгөн жерден таанышып да үлгүрдүк. Өтө ийгиликтүү таанышуу болбосо да, мен андай нерселерге түшүнүү менен карайм. Эми буйруса, ушул окуу жылын бири-бирибизди түшүнүп, баалап, сыйлап, кадырлеп, абдан жакшы жыйынтыктайбыз деп үмүттөнөм. Ошондойбу? Кимде кандай суроо болсо бере бергиле. Эже, сиз турмушка чыккансызбы? Жок, Марлен. Мен үй бүлө курган эмесмин. Марлен дедиңизби эже? Мени кайдан тааныйсыз? Ушул класстын альбомун карап. Айкөлөктөн көрдүңүзбү деп ойлоп калдым, эже. Кичинекей кезимде айкөлөккө катышкам да. Мактанбачы, Марлен. Эже, а меничи? Мени тааныйсызбы? Сен Эргалым. Көрдүңөрбү? Мени тааныйт экен. Эже, гороскоп боюнча кимсиз? Чаянмын. Эже, мага TikToктон жазылып коюңузчу. Мен социалдык тармактарды колдонбойм. Неге, эже? Туура. Эже, сиз дагы масондордун көзөмөлүнөн качып жүрөсүз да, Жок, жөн гана жактырбайм. Султан, айта кой. Кыздар, жигиттер, менин силерге айта турган маанилүү жаңылыгым бар. Ушул 3 жыл ичинде силер мага абдан жакын болуп калдыңар. Бири-биринин жардамын аябаган жакын досторго айландык. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ынтымагыбызды көрсөтүп, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мынабул кулакчындарымды сатып алалы. Эч кандай кемчилиги жок, баасы да абдан арзан. Султан, айтып бүттүңбү? Отура кой. Кечиресиздер. 10-а отурган кабинет ушул эмеспи? Ким билет? Айтып жиберсеңерчи. Мен билем, эже. 1000 жолу айтып түшүндүргөнчө бир жолу көрсөтүп келейин өзүм. Кийинки кабинет. Рахмат. Отур, Марлен. Жибек, сен барго? Мага эмне болду? Балдар. Бул анкетаны окуп чыгып, Танысып, толтурабыз. Эже, бул өзүңүз үчүнбү? Ооба, өзүмө эмне болду? Бүгүн бизде эс алуу күнү эле. Ошону пайдаланып баарыбыз сейилдеп келели деп жатканбыз. Эгер өтө маанилүү болбосо, кийин толтурсак болобу?
Маанилүү Алихан. Маанилүү эмес деген нерсе жок. Баары маанилүү. Түшүнүктүүбү? Толук таанышып чыгабыз. Бардык суроолорго толук жооп беребиз. Анкетанын суроолору кызык экен. Сиз караңгылыктан коркосузбу деген суроо. Биздин күчтүү жана алсыз жактарыбызды билиш үчүн го. Мунун жолу качан чыгат? Чыкпайт. Эже өзү үчүн деп айтпадыбы? Анда эмне үчүн биз тапшырдык? Мен жалгыз ойлонуп белгилеген. Мен да ошентип тапшырдым. Ой, баарыбыз ойлонуп туруп белгиледик го. Мен атайлап баардык суроого жалган жооп бердим. Эже үчүн табышмак бойдон калайын деп. Баарыбыз ушундай кылышыбыз керек эле. Ошентиш керек эле анда, Койгулачы. Жапжакшы эле анкета болду го. Эже да жакшы. Марлен, карасаң. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарып жибербе. Эми жибербейм. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанды жағайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанды жағайықшы қайтадан. Керемет, Марлен, абдан сонун. Рахмат, чоң рахмат. Ой, салам. Бияққа келсеңчи. Кел, тартынба. Биз мектепке жаңы келген окуучуларды ушинтип тосуп алабыз. Кел, уялба кыздар, орун берип койгулачы. Өлтүр турсаң эми. Турчу дейм эми. Турчу. Кел, бул жака отур. Ушулар жаңгыз кездер ушун жинди болуп калышат да. Ошону айтам. Кім білген өмірдің ғарышкер болам деп мен бұрын айға барып шалғалап жататын менің бала арманым қиялым бақыттымын бірақ мен бүгін өкінбеймін бақыт іздеп таптым мен бүгін мен жердемін Бул Сапан ата. Бул киши мектептин короосунун тазалыгынан баштап, эшик, терезе, сантехника, жарык баарына жалгыз өзү жооп берет. Абдан боорукер, акылдуу адам. Бирок анын да азыркыдай ачуусун кармай албай калган учурлар болот. Сапан атанын гезит окугандан да жакшы көргөн бир эрмеги бар. Ал интернаттын алдындагы гүлдөр. Жакшы каралгандыктанбы, бул гүлдөргө өткөн кеткен мугалимдер да, кыздар да суктанышат. Ошондуктан Сапан ата таң аткандан күн батканга чейин ошол гүлдөрдү кайтарып жүрөт. Бирок 3 ай мурун биз 10 класста аяктап жатканда Сапан ата эртең менен туруп эле гүлдөрүнүн бирөө да калбай калганын жоголуп кеткенин көргөн. Кийин белгилүү болгондой, ал гүлдөрдү Марлен менен Султан экзаменди жакшы тапшырыш үчүн эжейлерге тарап чыгышкан экен. Ошондон бери экөө Сапан атанын колуна түшпөй жүрүшөт. Марлен, кач. Бети жоктор десе, дагы колума түшөсүңөр. Сапан ата, баарын бузуп салдыңыз го. Эртең келсеңиз болбойт беле? Ой. Жарайт, кеттик бөлмөгө жигиттер. Кыздар, биз да кайталы. Эч кызыгы деле калбады го. Жүргүлөчү. Мен силерге бир дорама жөнүндө айтып берем. Кийимдери да өзгөчө, баары өзгөчө экен. Каба тур болбо. Бат эле көнүп кетесиң. Айттым го. Жыйнайбыз дешет. Анан жок болуп кетишет экөө. Мен алардын бөлмө жыйнаганын көргөн элекмин. Эргалым болбогондо, алардын бөлмөсү азыр бөлмө эмес, сарай болуп калды. Жардам берейинби? Жок, кереги жок. Өзүм жыйнап салам. Бол. Акыры өзүң эле жыйнап аткан экенсиң да. Ошол да баспа. Баспайм. Азыр деди да.
жок болуп кетти. Ошентет алар. Мен алар жакшы билем. Чоң атам айтчы, акты чачууга болбойт деп. Чоң атаң туура айтат. Кандайсыз? Рахмат. Чоң рахмат. Кандайсың кенжетай? Бактылуу бол жаным, ооруба. Баарынан эрте куттуктап коеюн дедиңизби? Азырынча саат 12 боло элек го. Ооба. Быйыл биринчи болуп куттуктап коеюн дегем. Болбосо жыл сайын жетишпей калам. Эмне кыласың туулган күнүңдө? Кайда барасың? Досторуң менен сейилдеп чыккан жатасың ба? Мына кантип унутуп калдык эй? Уят эле болуп калды го, Эмне кылабыз? Белекти алып койбоп турбуз. Жарайт. Өзүбүздө бар нерселерден бир нерсе караштырып көрөлү. Сен эң башкы сыр бербе. Макулбу? Жүр, кирели. Абдан уялып турам. Кайда барып келдиңер? Балдарды издеп келдик. Ооба. Кой, сабакка даярданалы. Ооба, сабак окуйлу. Жигиттер, кандай ойлойсуңар? Эртең кафеге барганыбыз жакшыбы же киного барып келелиби? Мага баары бир экөө тең жакшы окшойт. Сен эмне дейсиң, Аманат? Кафе деле жакшы го? Болбосо кино. Ой, силер да. Эмне өзүңөрдүн оюңар жокпу? Ай, башым ай. Аманат, турчу, сүйлөшүп келели. Жүр, досум. Эмнең жайындабы? Болбойтан бере албайм. Апам белек кылган. Сурап калсачы. Апаңа эмне кылат экен? Анан сурап калсачы, кайда деп. Анын үстүнө алып кымбат турат. Аманат, сен кызык экенсиң. Эгер билбей турган болсоң, анда эмнеге азыр сунуштадың эле? Эми өзүң да кызыктырып коюп аны. Эми өзүң го эч нерсени жактырбаган. Жарайт, жүр, каттоодон өтүп келели. Анан көрөбүз. Балдар келе элекпи? Жок. Токтобой Санжар. Мен. Өтемиш Жомарт. Мен, эже. Салык Касым. Мен. Райымжан Малик. Экөө тең келбедиби? Кенженин туламын эмне кылабыз? Марат Зейин. Келесі бізде 11 әнің балалары. Ай, түгел емессіңдер ғой. Алихан бар, Бекзат бар, Аманат, Кенже, Ерғалым бар. Сұлтан қайда? Сұлтан ушул жерде. Эже, жетиштик бе? Жүгір. Барыңдар, тыныш жата қалыңдар енді. Кайырлуу түн. Жақсы уктаңыз, апа. Келесі 8 әнің балалары.
Жигиттер анда Кенжеге кандай белек беребиз? эмне сөзсүз эле белек бериш керекпи? Эми туулган күнү болгондон кийин бир нерсе күтөт болуш керек. Менчи. Менчи 3 жыл ичинде белек бермек тургай телефондо чалып куттуктаган эмесиңер го жигиттер? Эми сен туулган күнүң жайында да. Эмне жайында телефонум иштебей калабы? Сенде ээ эле кармайт го. Анын эги эмне тиешеси бар айтчы? Агенттен жазып жиберем сага. Агент эч ким отурбайт, сен эле отурасың. Эмне кылып отурасыңар? Эргалым, сен айтчы анда. Кенжеге кандай белек беребиз? Мен кайдан билейин? Өзүм белегимди даярдап койгом. Сен бизге айтпайсыңбы? Бир бөлмөдө турабыз го? Эмне деп айтам? Болду анда, белегин көрсөтчү. Койгулачы эми. Көрсөтчү эми. Көрсөтчү. Азыр. Муздаткычка салып койдуң беле? Тамакпы? Түшкүн кандай өттү? Мына сага Эргалым, керемет Эргалым. Сенин башың иштейт экен го. Мындай кылалы. Ушул белекти алалы дагы класстын атынан берип коелу. Ошондой кылалы. Токто. Кандайча берип салабыз? Мен муну өз атымдан алып келип жатам го. Кандайча ошондо? Эргалым, эми сен коркпочу. Жалгыз өзүң куттуктабайсың да, баарыбыз чогуу куттуктайлы. Мисалы, Марлен гитара менен ырдап берсин, Бекзат менен Аманат бийлесин дегендей. Анда мен тиги торттун ордуна бетке сүйгөй турган крем даярдап коеюн. Ушинтип кызыгыраак болот. Айткылачы жигиттер. Ооба. Жакшы болот. Эргалым, ыйлабачы. Жарайт. Мына эркек жок дегенде өз колум менен берейинчи. Болду, өзүң бересиң. Ооба. Кире бергиле. Дамтат көрөсүңбү? Кайсыны? Сакал кыргычты. Марлен. Азыр күтө тургула. 1, 2, 3, 4. Tuğulgan gün senin, tuğulgan günün menen gence. Tuğulgan günün menen, tuğulgan günün menen. Baktalımda gence, gence. Tuğulgan günün menen gence. Рахмат. Әкел мен сүрейін. Кенже. Туылган күнүң менен. Сага жамбылдай жашты абайдын башын каалайбыз. Эң башкысы ооруба. Туылган күнүң менен Кенже! Кенже. Мынау менин атымдан. Класстын атынан. Саған. Мына сага. Туылган күнүң менен. Кана бере турчу. Айтмакчы Кенже, сага баарыбыздын атыбыздан дагы бир белегибиз бар. Сага жагат деп ишенебиз. Кабыл ал. Бүгүн сенин жигиттер бул көздү ачыштырып атат. Бул эми сакал алыштын көбүгү да. Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Силерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Рахмат. Ал эми 11-класстын окуучулары силерге окуу жылын ийгиликтүү аяктап, жогорку окуу жайына өтүп кетишиңерге тилектешмин. Менин силерге бир жаңылыгым бар. Бул 11-класстарга тиешелүү. Окуу жылынын аягында 11-класстардын арасынан мыкты класс аныкталат.
Ална класстын окуудагы жетишкендигине, тартибине жана активдүүлүгүнө жараша берилген упайлар боюнча аныкталат. Баары ошол эсеп менен чыгарылат. Эртең тест. Кайсы класс эң жакшы жыйынтык көрсөтсө, мелдештин алгачкы упайы ошол класска берилет. Эже, эгер биз мыкты класс аталсак, анда бизге сыйлык берилеби? Менимче мыктылар өздөрүн сыйлыксыз эле далилдей алышат. Жарайт, балдар. Сыйлык берилет. Так эмне экенин кийинчерээк айтам. Жалпысынан бул иш-чаранын максаты силердин окууга болгон кызыгууңарды арттыруу. Өзүңөр билесиңер. Былтыркы бүтүрүүчүлөр жыйыртыдан төмөн балл алып, мектебибиздин аброюна доо келтиришкен. Аны өзгөртүү эми силердин мойнуңарда. Баарыңарды өз баламдай жакшы көрөм. Бирок тилекке каршы эртең тесттен 70 балдан төмөн алгандар таарынбагыла мектептен чыгарылат. Ошондуктан олуттуураак болуп, жогорку балл алууга аракет кылалы. Жүрө элем А класс менен жарышып. Мыкты класс деген наам менен алдап коеюн дегем, өтпөй калдыбы. Чын эле сыйлыгыбыз бар. Бирок эмне экенин айтпайбыз дегеничи. Эже, Ау, биз акырындап чыгып кете берсек жакшы болмок. Кенже, таарынба. Бүгүн ресторанга бара албайбыз. Эже, кече эле макулдашкан элек го. Азыр эле уктуң го. Эртең тест болот, тестке даярданыш керек. Эже, бир күн даярдангандан эмне өзгөрүп кетет дейсиз? Мыкты болуш үчүн күн сайын даярданабыз, Кенже. Эже, анда менин туулган күнүмчү? Туулган күнүңдү ушул жерде эле белгилейбиз. Эже, суранам. Ал ким эле? Кенже. Бүгүнкү туулган күнүң кут болсун. Сага эң биринчи ден соолук каалайм. Андан кийин башыңдан ачык асман кетпесин. Анан биздин арабызда дайыма күлүп жайнап жүрө бер. Gelmeyip gitme benim kasımdan. Эмне болду? Көңүлүң бутуңа түшүп кетиптир го? Жигиттер, силер бара бергилечи. Мен артыңардан барам. Койчу Кенже. Эмне болуп кетти сага ошончо? Тескерисинче классташтар менен жакшы эле белгиледик го, баарыбыз чогуу туруп. Сен мен айтсаң, жайында, күн ысык, айылда, чаң топ болоң. Мен болсо койлор менен отуруп, туулган күн өткөрөм. Мына сага сен аша чаап кеткен жакшы көрөсүң, Марлен? Жигиттер, менде бир ой бар. Айтсаңчы. Акыркы жибербей койгондон кийин, каттоодон өткөн соң баарыбыз качып чыгып компьютер ойнойлу. О, жакшы. Саат 11ден кийин ичкери киргизбей коюшат да. Коркпочу, өзүм жооп берем. Өзүм жооп берем деп койду го. Кандай качсак качалы? Качалы, Султан. Менде азыр акча жок болуп атат. Мен сага өткөн төлөп бергем, азыр төлөбөйм. Жарайт анда. Бүгүн баарыңарга мен төлөйм. Туулган күнүм да. О, эркек! Берчи кал. Анда мен да сага төлөйм. Сен туулган күнүң го. Төлөбөй эле кой. Төлөбөй ага, төлөбөй эле койчу ага. Төлөчү. Андан көрө мага төлө. Еркалым, түшсөңчү. Жигиттер, силер бара бергиле. Мен барбайм. Болчу. Эртең болуп турган тесттен коркуп атам. Ошого даярданышым керек. Койчу, сен тесттен эмес, бийиктиктен коркуп атасың. Ким коркуп жатат? Мен коркуп аткан жокмун. Мектептен чыгарып жиберсе эмне болот? Болду, барбасаң барбай эле койчу. Кеттик, жүр. Кеттик, жигиттер. Кеттик. Кет, мына сага. Акыркысы калды, жигиттер, ортого.
Canım az kaldı. Mende zaryat az kaldı. Çıksаңарчы. Кандайсыңар? Баары жакшы? Адам көппү? Адам көп эмес. Сизге канча саатка чейин керек? Мен текшерүү менен келип турам. Текшерүү менен? İçinde жашы жетелектер барбы? Сөмбеннің бір кешінде оқиғанның бәрі де менің есімде. Қуалап теңбіл допты, жігерлі кеудем отты. Соқтым, бірнеше голды соқтым. Тартты, жұлқып қатты, тоқатты, итерді қақты. Соңында құлатты, тұрып кеттім, допқа жеттім. Бір жігіт кекті, аямай тепті, аяқ сынып кетті.